Макул Токтор Алиевич, biz keçe кезексиз сессия учурунда эки негизги мыйзамды кабыл алып бердик эле да. Азыркы артка кайтарылган мыйзамды эки окууда кабыл алдык эле. Анан бир дагы мыйзам бар эле, негизги мыйзам бул маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндө мыйзам эле да. Эмнегедир президентибиз Садыр Нуркожоевич вето кое турган мыйзамга кол кое турган мыйзамга вето коюптур. Бул мен үчүн түшүнүксүз болуп калды. Албетте президенттин өзүнүн пикири болуш керек. Буга менин каршы пикирим жок. Бирок мен айта турганым жанагы маалыматты манипуляциялоо фейктер жөнүндө мыйзам күчүнө кирди иштеп атат да. Мына кече жакында өзүңүз күбө болдуңуз, бир ырчы кара тоголок кат менен кайрылды эле биздин 4 депутатты ички иштер министрлиги сурады. Автор өзү айтып атат, бул фейк деп. Тиги 4-өн окуткан эмесмин, кол койгон эмес деп атат. Аппарат президент оңдоп коюптур, меники эмес деп атат. Анан фейк маалымат болуп турса дагы, жок маалымат менен мурдагы кийинки мына Жанар Акаевди, Канат Кедейкановдун баардыгын барып сурак алышты да. Мыйзам тескери иштегенде ыйман тескери иштеп баштайт. Буну биз көргөнбүз да. Өткөндө бизге сабак алышыбыз керек да, эми Садыркулов, Рахматолгор Аудини коюп кеткен эмес да. Павлик 6-этаждан секирип кеткен эмес да. Мындай нерсе жакшылык алып барбайт да, жакшылык алып барбайт, топ болгон жок. Экинчи, мен өзүм кабылдым да, мен хулиганды милицияларга берсем, кайта мени хулиган кылып чыгарышты. Мен өзүм ушул фейктин, ушул мыйзам каралып атканда мен ошол жерде каршы тургам, бул мыйзам иштебейт. Бул бийликтин куралы болот, бул бийликтин кумары болот деген. Мына факт. Биринчи эле иштегенде бийлик иштеди, оппозицияга каршы деди. Мына ушул эки нерсени, Курманкул Токтор Алиевич, сиз күбө болдуңуз, көрдүңүз, басакман. Жеке көзөмөлгө алып, териштирип көрүңүз. Бул жерде ички иштер министрлигине арыз жазган жок. Аппарат президентке жазса, анан мыйзам манипуляция болду деп айтып атса автор, иликтеп атат да. Мына элде ушундай терс